Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, бүгүн 9 апрель жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Бүгүн Кыргызстандын 14 айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Баткендеги шайлоодо алгачкы жолу электрондук добуш берүү саналууда. Идентификацияландан бир бюллетень чыгат да. Ал бар ошону менен добуш берет. То есть экинчи бюллетень эч нерсе чыкпайт. Испорчен бюллетень болбойт бул жердечи. Пентагондун Орусия жана Украина тууралуу айрым жашыруун документтери жарыяланды. Документтерде февраль айынын башында Вагнер менчик аскердик компаниясы Украина жана Малидеги аскердик операциялары үчүн Түркия менен курал-жарак сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Баткендеги Кыштут айылынын жаштары 1 миллион сомдой каражат жыйнап, айылдагы маанилүү көпүрөнү кура башташты. Бири 1000 сом берет, бири 2000 берет, бири 5000, бири 10000, бири 50000 берем деген балдар бар, спонсорлор. 100 000 берем деген балдар бар. Талаада ояк-буякта иштеп жүргөн балдарыбыз бар, эми колдо бар балдар бар. Россиядан, Екатеринбургтан бери жаабыз атат, Кудай кааласа бар. Ошондой эле алдагы берүүдө жумгалдык тесттерлердин эшек менен улак тартыш таймаштары тууралуу да баян сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уга алалы. Саламатсыздарбы? Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия Украинага согуш ачкандан бери 178 миңден ашуун аскерин жоготконун, анын 470-и өткөн суткада каза болгонун билдирди. Буга чейин НАТОнун чалым кызматы Бахмуттун жанындагы Орусиянын жоготуулары Украинага салыштырмалуу 5 эсе көп экенин билдирген. Орусия акыркы убакта өлгөндөр тууралуу маалыматты ачыктабай келет. Өлкөнүн коргоо министрлиги жоготуулар тууралуу маалыматты 2022 жылдын 21 сентябрында берип, 5937 киши каза болгонун айткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен 18 февралда Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференциясында Украинадагы согушта каза тапкан жана жарадар болгон орус аскерлеринин саны 200 миңден ашаарын билдирген. Украина Херсон жана Харьков облустарынын Орусиянын аймагына чыгарылып кеткен 31 баланы кайтарып алды. Бул тууралуу Сейф Украина кайрымдуулук фонду билдирди. Орусиялыктар Херсон жана Харьков облустарынан уурдап кеткен балдар чек арадан өтүштү. Азыр алар коопсуз жайда. Бир нече айдан кийин алар кайра өз үй бүлөлөрүнө кайтып келишет деп жазды фонддун жетекчиси Николай Кулеба Facebook баракчасына. Бул аталган фонддун 5-чи куткаруу миссиясы. Всі діти, яких ми повертали, кажуть про те, ар бир кайтарылган бала орустардын кылмыштарынын айныгыс далили болуп жатканын түшүнүп турат. Алар ата-энесин табуу аракети бир дагы болбогонун айтышууда, деди Кулеба РБК Украина басылмасына сүйлөп жатып. 11 мартта Гаагада Генерал кылмыш соту орус президенти Владимир Путинди жана Мария Львов-Белованы камуу ордерин чыгарган. Алар оккупацияланган Украина аймактарынын балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жоопту деп айыпталган. Мындай аракет согуш кылмышы болуп эсептелет. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Өз дарегине айтылган айыптоону четке кагып, эл аралык кылмыш сотунун судьяларын кылмыш ишин козгогон. Анталияда каза тапкан жарандын сөөгүн алып келүү аракети көрүлүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Анталия шаарында 2 кыргызстандык аялдын жол кырсыгына кабылганы боюнча маалымат таратты. Маалыматка караганда 8 апрелге караган түнү болгон жол кырсыгынан 30 жаштагы аял каза тапкан. 23 жаштагы жарандын моюн сөөгү сынып, көкүрөгүнө жаракат алып ооруканага жаткырылган. Анын абалы канааттандырарлык экени айтылды. Учурда Анталиядагы башкы консулдук маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү үчүн тургундар менен биргеликте иштеп жатканы кабарланды. Кырсыкка кабылгандар Түркияда эс алып жүргөндөрбү же ал жакта жашап иштегенби маалымат бериле элек. Түрк маалымат каражаттары кыргызстандыктар түшкөн автоунаада дагы 2 киши болгонун, айдоочу түрк жараны окуя болгон жерден каза таап, польшалык аял ооруканага жеткирилгенин жазып чыгышты. Иран хиджаб кийбеген аялдарды видео камера аркылуу көзөмөлдөйт. Ирандын бийлиги коомдук жайларга көзөмөл жүргүзүү үчүн видео камераларды орното баштады. Алар хиджаб кийбеген же жолукту анчалык катуу байлабаган аялдарды көзөмөлдөйт. Бул тууралуу өлкөнүн полициясы билдирди. Полициянын билдирүүсүндө хиджабты туура эмес кийгендер аныкталып, аларга эскертүү кагазы жөнөтүлөт. Апрелдин башында Ирандын билим берүү министрлиги милдеттүү хиджаб эрежесин бузгандар мектеп же университеттерде билим ала албастыгын эскерткен. Ислам жумуриятында 1979 жылкы революциядан кийин 9 жаштан ашкан кыздар жана аялдар коомдук жайларда башын жапкан кийим кийүүгө милдеттүү деген мыйзам кабыл алынган. Хиджабы жок же аны туура эмес кийингендерге айып салынат же камалат. Көчөдө башын толук жаппаган аялдарга кол салган учурлар дагы катталган.
Бүгүн 9 апрелде Кыргызстандын 14 айылында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Шайлоо Нарын, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облустарында өтүүдө. Ал үчүн учурда шайлоо тилкелеринде 53 комиссия түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын саат 4кө карата берген маалыматы боюнча айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 29%га жакыны катышты. Добуш бергендердин саны боюнча алганда Талас облусунда шайлоочулар активдүү катышууда. 4 айылдык кеңештин ар биринде 35-39% шайлоочу добуш берген. Чүй облусунун Жайыл, Кызыл Дыйкан айылдык кеңештеринде добуш бергендердин саны кыйла аз. Алардын саны аймактагы жалпы шайлоочулардын 12%-ын гана түзгөн. Добуш берүү эртең мененки саат 8де башталган, кечки 8ге чейин уланат. Шайлоочулардын саны 72 миңден көбүрөөк. 8 апрелден баштап аталган жергиликтүү шайлоо кеңештери жайгашкан жерлерде райондук милиция бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Бир саамдан кийин бул боюнча кененирээк материалды уга аласыздар. Сузак районунун Кара Инген айылындагы тоонун этегинде жайгашкан үйгө чагылган түшүп, үй күйүп кетти. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, турак үй өрттөнүп жаткан учурда 14 жаштагы эгиз балдар, алар менен тең туш дагы бир бала терезеден качып чыгышкан. Үйдө алардан башка эч ким болгон эмес. Министрлик үй жараксыз абалга келгенин жана жабыркагандар жок экенин кабарлады. Балдар туугандарыныкына жайгаштырылган, жеринде жарандык коргонуу комиссиясы иш алып барууда. Базар Коргондо 14 жаштагы өспүрүм 9 күндөн бери изделип жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги издөө ишине 11 куткаруучу тартылганын билдирди. Мындан сырткары милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар көмөк көрсөтүүдө. Министрликтин маалыматына караганда 112 кызматына 2009-жылы туулган бала жоголгону тууралуу маалымат түшкөн жана издөө 1 апрелде башталган. Рахмат, Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖК.org сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карай маалыматы. Эртең 10 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 15-20, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-14 градус жылуу. Баткан-Ош Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн -2+3, күндүз 11-16 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -8-13 градус, күндүз -4+1 градус болот. Бишкекте эртең жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Макалларга өтөбүз. Орус күчтөрү 9 апрелге караган түнү Запорожье облусуна дагы ракеталык чабуул койду. Аткылоодон 11 жаштагы кыз жана анын атасы каза болгону маалым болду. Ал арада Пентагондун Орусия жана Украина тууралуу айрым жашыруун документтер жарыяланды. Анда Орусиянын Вагнер ЖК аскердик компаниясы Түркиядан курал-жарак сатып алууну көздөп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү жазылат. Кененирээк программадан Касым Рахманкулов айтып берет. Орус армиясы Запорожье шаарын аткылоону улантууда. 9 апрелге караган түнү шаардагы турак үйүнө келип тийген 2 ракета атасы менен кызынын өмүрүн алды. 50дөгү атасы ошол жерден мерт кетсе, 11 жаштагы кыз ооруканага жетпей тез жардам унаасында баратып жан берди. Жарылуудан чыккан өрт турак үйдүн 100 чарчы метр аянтын каптап, бирок азыр өрттү өчүрүү жана куткаруу иштери толук аяктаганын расмий органдар билдирди. Ал арада Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия Украинага согуш ачкандан бери 178 миң аскерин жоготконун билдирди. Башкы штабтын маалыматына алайык, Орусия Украинага согуш ачкандан бери 3600дөй танк, 7000дей чопкутталган техника, 282 абадан коргонуу системасынан жана 2300дөн ашуун дронунан айрылган. Орусия акыркы убакта өлгөндөр тууралуу маалыматты ачыктабай келет. Орусиянын коргоо министрлиги жоготуулар тууралуу маалыматты 2022 жылдын 21 сентябрында берип, 5937 киши каза болгонун айткан. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 18 февралда Мюнхенде өткөн коопсуздук боюнча конференциясында Украинадагы согушта каза тапкан жана жарадар болгон орус аскерлеринин саны 200 миңден ашаарын белгилеген.
Ошол эле маалда Украинанын армиясы Польшадан 200 чопкутталган техника алмай болду. Буга чейин Варшава Украинага Леопард танктарын МиГ-29 учактарын бергени маалым болгон. Украин президенти Владимир Зеленский бул жуманы жакшы кабарлар менен жыйынтыктап жатканын өзүнүн кайрылуусунда баса белгиледи. Приємно завершувати цей тиждень з хорошим. Бул жуманы өлкөбүз үчүн жакшы жыйынтыктар менен аяктап жатабыз. Польша бизге танктар боюнча берген убадасына турду. Тактап айтканда, Леопард танктары Украинага жеткирилди. Задекларовано по танках, вони в Україні. Деген Зеленский көрсөтүлүп жаткан жардам үчүн АКШ менен Германияга да ыраазычылык билдирди. Ал эми ишембиде АКШнын коргоо министрлигинин баш кеңсеси Пентагондун жашыруун документтери интернетке чыгып кетти. Орусиянын жана Украинанын аскердик дарамети тууралуу маалымат камтылган бул документтер АКШ эки өлкөнүн тең үстүнөн тыкыр көз салып жүргөнүн айгинелейт. Документтерде февраль айынын башында Вагнер менчик аскердик компаниясы Украина жана Малидеги аскердик операциялары үчүн Түркия менен курал жарак сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Тараптар мунасага келген келбегени белгисиз. Washington Post басылмасы Түркия НАТОнун мүчөсү болуп туруп, альянстын артында Орусиянын аскердик компаниясына курал жарак сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө, бул анын аброюна чоң сокку болуп каларын белгилейт. Документтерде Кытайдын Украинадагы согушка карата позициясы да баяндалат. АКШнын чалгын кызматынын баяндамасында Бейжин Украина аскерлеринин Орусияга каршы диверсияларын күтүүдө. Анда Бейжин диверсияларды жүйө кылып, НАТОны агрессор катары таанып, Орусияга колдоо көрсөтүүнү күчөтүшү мүмкүн. Азырынча АКШ менен Евробиримдикте Кытайдын Орусияга курал жеткиргендиги боюнча маалыматы жок. Бирок Украина НАТОнун куралын колдонуп, Орусиянын аймагына чабуул жасай баштаса, Бейжин да Москвага курал берип башташы мүмкүн дейт чалгындоо кызматы. Касым Рахманкулов, Азаттык. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын 14 айылдык кеңешине депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Баткен районундагы 3 айылдык кеңеште алгачкы жолу электрондук добуш берүү боюнча жаңы ыкманы жана шайлоо бюллетенинин жеринде чыгаруучу заманбап жабдыкты пилоттук негизде сынап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул ыкмалар сыноодон ийгиликтүү өтсө, алдыдагы чоң шайлоолордо технологиялык секириктер болот деп турат. Ал эми эксперттер болсо электрондук добуш берүүнүн шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына тийгизе турган опурталдуу жактарын санап берүүдө. Теманы Кубатбек Айбашев улантат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн Баткен, Ош, Нарын, Талас жана Чүй облустарында 53 добушкана ачылган. Алардагы 14 айылдык кеңешинде жана аларда түзүлгөн 42 округтарда 254 депутат шайланат. Ага катышуу үчүн 475 талапкер катталган. Баткен районундагы Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев кыргыз-тажик чатагынан бери айылдын тургундарынын көпчүлүгү ар башка жакта жүргөндүктөн бул жолку шайлоодо мурдагыдай көрсөткүч болбошун айтат. Тизмеде 1060 шайлоочу бар, 86 шайлоо участкасы Аксайда. Мурункуда 700-800ге чейин катышып жүрчү, тынччылык заманда. Ошо электронный деп аткандан өтүшү мүмкүн да, шаарда талаш издеп жүргөндө. Жада кесе бир 200ге жакын шайлоочу келет да. Шайлоочу айылга кайта элек да. Бул жолу Баткен районунун аймагындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо үчүн добуш берүүдө пилоттук негизде бир катар жаңы ыкмалар сыноодон өтүүдө. Маселен, Самаркандык айыл аймагындагы 5 добушканасына шайлоочуларды идентификациялоо боюнча модернизацияланган жабдуулар орнотулган. Алар шайлоочуну бармагы же жүзү аркылуу таанып, тизмеде бар болсо атайын принтерден добуш берүүчү бюллетенди чыгарып берет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Искендер Гайыпкулов ушул жабдык жана алгачкы жолу колдонулуп жаткан электрондук добуш берүү ыкмасынын жөн жайын мындайча түшүндүрдү. Пилоттук системада ушул жаңы модернизированный аппаратты иштетип атабыз. Идентификацияланган бир бюллетен чыгат да. Ал бары ошо менен добуш берет. То есть экинчи бюллетенден эч нерсе чыкпайт. Испорчен бюллетен болбойт бул жердечи. Экинчиси бүгүн электрондук добушту киргиздик да. Мындайча айтканда, биздин бүт мына сыртта мигранттарыбыз, башка жакта иштеп жүргөндөр биздин шайлоо мыйзамынын негизинде 10 күн мурда өздөрү ушундай биз электрондук добуш беребиз деп бизге ЦИКке кайрылат да. Анан ошолорго өзүнчө атайын список түзүлгөн. Ошол список менен бизде 841 шайлоочу Самаркандык, Аксай, Актатыр 3 айыл өкмөттө электрондук добуш берүү боюнча дагы пилоттук шайлоо өтүп атат да. Бул эми биздин баягы Баткен районунда өткөрүп атканыбыздын да негизги себеби өзүңөр билесиңер, Баткендеги баягы акыркы окуяларга байланыштуу көпчүлүгү Баткенде жашабай, Бишкекте, Ошто, башка жакта жүрүшөт да. Анан Минсктагы мигранттар, ошолорго шарт түзүлдү да.
Гайыпкулов мындай шайлоо технологиялары ушул шайлоодо сыноодон өтсө, келечектеги шайлоолорго кеңири колдонула баштайт дейт. Мунун биз батайын ошо пилоттук өткөрүп жатканыбыз келечектеги чоң шайлоолорго ушул маселени киргизиш маселесин карап атабыз да. Азыр бул жерде атайын ушу байкоочулар көрүп атат, шайлоочулар, биз өзүбүз Борбор шайлоо комиссиянын кызматкерлери кандай кемчилигибиз болот, кандай бар, мунун баарын мыйзамдаштырабыз да. Мыйзамга киргизебиз. Азыр указдын негизинде эле биздин бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдын негизинде атайын пилоттук гана шайлоо өтүп атат да. Анан ушунун атайын Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн келгенин дагы себеби биз атайын ошону көрүп, элдин оюн угуп, керектүү эгерде бизде баягы недостатоктор болсо мыйзамга киргизишибиз керек да. Өзгөртүүлөрдү башканыч. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо жалпы 254 мандаттардын ичинен айылдар үчүн 97 мандат бөлүнгөн. Ага 164 талапкер аял аттанууда. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн 14 өлкөдө жашаган баткендиктер арыз беришкен. Баткен районундагы 3 айылдык кеңештер боюнча шайлоочулардын тизмесинде 841 шайлоочу киргизилген. Анын ичинде Бишкекте жана Ошто убактылуу турушкан 400 жергиликтүү жарандар бар. Шайлоо технологиялар боюнча эксперт Тагир Осмоналиев электрондук добуш берүү ыкмасында бир катар кемчиликтер бар экенин айтууда. Электрондук добуш берүү тотому кибер чабуул жана көз боемочулук үчүн аярлуу болуп, шайлоонун жүрүшүн жана анын жыйынтыктарын бурмалоого алып барышы мүмкүн. Электрондук добуш берүүдө кагаз сүрөндө из калбагандыктан добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра саноо жана кетирилген каталарды аныктоо мүмкүнчүлүгүн кыйындатат. Мындан тышкары көзү азиздер же начар уккандар үчүн көйгөй жаралышы жана техникалык себептерден улам байланыш үзгүлтүккө учураган жагдайлар жаралышы мүмкүн экенин айтат эксперт. Осмоналиев электрондук добуш берүү ыкмасын жергиликтүү кеңештердин шайлоолоруна караганда жакында боло турган Бишкек шаарынын Ленин району боюнча жогорку кеңештин депутатын шайлоодо сынап көрүшсө, алда канча пайдалуу болмок деген пикирде. Акыркы шайлоолорду карай турган болсок, көптөгөн кандидаттар жана саясий партиялар көпчүлүгү ошол добуштарды сатып алуу менен келген да. Бул деген ошол электрондук добуш берүүнүн купуялыгы сакталбайт биринчиден, анткени электрондук добуш берүүдө бул деген телефон аркылуу же компьютер аркылуу үйүндө отурабы же жумушта болобу же кайсы бир жерде болобу, бул деген ошол шайлоо участкасына келбей дистанционно телефон аркылуу мисалы добуш берүүсү камтылат да. Ал жерден мисалы ал кишинин жанында кимдер бар, ошол добушту сатып аткан кандидаттардын өкүлү болобу же бир агитаторлор болобу, түздөн түз ошо шайлоочубуздун телефон аркылуу дистанционно добуш берүү процедурасына кийлигишип, жанында туруп көрүп, же болбосо жанында болбосо шайлоочубуз өзү мисалы доказательство катары экинчи телефонду колуна кармап алып, видеого тартып же сүрөткө тартып, өзүнүн добуш берүү процессин толугу менен көргөзүп, кандай түрдө куратор деп койсок болобу, ошо добушун сатып алган адамга доказательство катары жөнөткөнгө бир инструмент катары колдонуп калат да. Бул жерде мисалы ошол акчаны берген саясий партия же кандидат ошол добуш берүү процессин толугу менен контролго ала алат да. Шайлоолорду даярдоо жана өткөрүү үчүн чыгымдар 18 миллион 875 миң сом суммасында пландаштырылган. Шайлоолорго шайлоо комиссиясынын 760 мүчөсү, 9 аймактык шайлоо комиссиясынан 110 адам, 52 участкалык шайлоо комиссиясынан 651 адам тартылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып барышы мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия Украинага согуш ачкандан бери 178 миңден ашуун аскерин жоготконун, анын 470-и өткөн суткада каза болгонун билдирди. Украина Херсон жана Харьков облустарынан Орусиянын аймагына чыгарылып кеткен 31 баланы кайтарып алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Анталия шаарында 2 кыргызстандык аялдын жол кырсыгына кабылганы боюнча маалыматтар атты. Учурда каза тапкан жарандын сөөгүн алып келүү аракети көрүлүүдө. Ирандын бийлиги коомдук жайларга көзөмөл жүргүзүү үчүн видео камераларды орното баштады. Алар хиджаб кийген же жоолукту анча катуу байлабаган аялдарды көзөмөлдөйт. Бүгүн Кыргызстандын 14 айылында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Базар Коргондо 14 жаштагы өспүрүм 9 күндөн бери изделүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Биздин бардык жаңылыктарды, маалыматтарды биздин сайтыбызга кире албай, окуй албай жатсаңыз эч ойлонбоңуз. Биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркемени
акысыз Play Market жана App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы жана Telegramдагы атайын каналыбыз бар. Сөзсүз жазылып алыңыз. Жаңылыктар, маалыматтар өз убагында сиздин телефонуңузга келип турат. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. Баткенде тоо арасындагы Кыштут айылынын жаштары 1 миллион сомдой каражат жыйнап, ага айылдагы маанилүү көпүрө курула баштады. Ар кимге кайрылып, мамлекеттен каражат күтпөстөн айылды тең ортодон бөлүп турган дарыяга кошумча көпүрөнүн курулушун айылдыктар өзү эле баштаган. Буга чейин айылда жалгыз көпүрө болгондуктан жаан-чачында сел жүрсө каттам мүзгүлтүккө учурап калчу. Элеттик демилгечилер көпүрөнүн курулушу менен 10 чакырымдай жол кыскарат деп турушат. Айылдыктардын аракети менен Жеңиш Айдаров таанышып келген. Кыштут айылынын тургуну 60 жаштагы Жаркыналы Меденов район борборуна баруу үчүн 3 чакырым алыстагы көпүрөдөн айланып өтүп, дарыянын аркы бетинен кайра келет. 6 чакырым жолду айыл ичинде эле басууга аргасыз. Бул көйгөйдөн арылуу үчүн элеттиктер айылдын этегине ашар жолу менен кошумча көпүрө салууга киришти. Бул үчүн 200 кожолук 1 миллион сомдой каражат жыйнаганы киришкен. Демилген эл жапатырмак колдоп кеткен. Her bir kocalık 10 binden ciydik. Yel 1000 somdan 2000 3000'den beri otatlar. Doğrusu çok çoğaltıp. Başladı değil mi? Takılırsa bitirip şunu hiç olsa cengil maaşını ötetirler. Köprüyaklarıyla otarızlar. Hayırlı yani ballar bütün Kıraşkın migrant ol işte bir şallar da aslında. Yani eget değil malıker var. Kişinekiler Көпүрө куруу зарылдыгы алда качан келген болсо да айылдыктар ири ишти кантип ким колго алат деп жүргөн. Акыры жаштар тобокелге салып, ким колдон келгенин чыгарып, ишти баштоону чечкен. Эл ынтымагы ири долбоорду ишке ашырууга жетерине ишенген демилгечилер учурда 1 миллион сомго жакындап калган каражат менен ишти баштады. Ар бир айылдык четте калбасына ишеним артып кириштик дейт демилгечилердин бири Ысманали Жапаров. Mamlaketke hiç kime kayrılacak biz hali, yardım sırap. Endi barsak, bekerli vaktimiz ketedi, o kantor, bu kantorga varıp, bekerli günümüzü ötközbey, özümüzün küçüğümüz beni salaverek dedik. Biri 1000 som beret, biri 2000 beret, biri 5000, biri 10.000, biri 50.000 berem degen baldar var, sponsorlar. 100.000 berem degen baldar var. Talada o yakbakta işlep жүрген baldarımız var, endi kolda var, baldar var. Россиядан Екатеринбургтан бери жабыз отат Кудай кааласа барды. Жаан чачым болуп, кокус сел кетсе, айылдын тең жарымы каттамсыз калган учурлары да болгон. Жол каттамдан тышкары айылдын жалпы эгин талаасы да ушул көпүрө менен каттаса кыйла жол кыскарат дейт айыл тургуну Назиржан Айдаров. Чоң дарыя бар, айылды бөлүп турган. Эки бөлүнгөн айыл. Онча каттуу суу киргенде токтоп калат, ошондо bunu пайдаланабыз деп пияда көпүрө сап койгонбуз. Yani şunu кичине жок дегенде жеңил машина өтсүн деп көпүрө салдык. Буякта Кыштуттун бар ишенген 18 гектар жери бар. Шуга ел каттап турат. Көпүрөнүн кубаттуулугу 5 тоннадан ашуун салмакты көтөрө алгандай салынууда. Атайын адистерге кайрылып тиешелүү курулуш нормаларын түздүрүүдө учурда чоң каражат тургандыктан элеттиктер өз алдынча кеңешип курулушту илгерилетип жатышат. Айыл башчысы Исамиден Назиров ар кимге кирип уруксат алуу, бюрократиялык аракеттерден көрө эл өзү жоопкерчиликти алып эле иш башталды дейт. Кандай болбосун, эски көпүрөгө салыштырмалуу сапаты талаптагыдай болот деп ишенип турат айыл башчы. Мурда мындан начарда турганда, анан жоопкерчилик şu эл өзүбүз эле мойнубузга алдык. 30 жыл турду. Наркы бир 30 жыл турду. Ого караганда ондогон эсе сапаттуу болот да. Мына кадимкидей эмеге жооп бергидей өзүбүз балдар Россияда иштеп келген балдар арматураларды кадимкидей мындай байлап өзүңүздөр көп болуп турасыздар. Бетонду кадимкидей куюп, бул энди мамлекеттик стандартка жеткизе албасак дагы биздин көңүлүбүз мурдага караганда ток болот да. Көпүрүктүн өтө керектүү нерсе жери бул биздин айылдын баягы мына Кыргызстанда альтернатив жол салып аткандай эле альтернатив жолубуз да. Чоң дарыябыз бар. Кирген убакта 5-6 кубка суу көбөйүп кетет дагы. Мына көпүрөктөрүбүздү алып кеткен учурлар көп болгон. Кыштут айылы райборбордон 50 чакырымдай тоо арасында жайгашкан. Жергиликтүүлөр буга чейин казынадан каражат күтпөй эле элеттеги айрым иштерди аткарып келишкен. Тоолуу айыл болгондуктан казынадан жаратылуу каражат да бөлүнбөй, социалдык маселелер чечилбей кала бергенден эл биргелешип ашар менен колмо-кол бир топ иштерди чогула калып бүтүрүүнү салтка айлантып алышкан.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Нарындан келген баян менен эфирди улантайын. Эшек минип кадимки көк бөрүгө түшкөн жумгалдык чыт курсак балдар быйыл кышында интернетте кызуу талкууланды. Алар чоң оюндун эрежеси менен ойноп, ич ара мелдеш уюштуруп жибергенге да жетишти. Алардын ар биринин келечекте өлкөгө таанылган атактуу көк бөрүчү болсом деген кыялы бар. Жумгалдагы эшек менен улак тарткан балдарды Мирлан Кадыров кепке тарткан. Бүгүн улакка деген мындай муляж, негизи улак чыгарышыбыз керек эле. Улак таппай койгондон ушундай муляж, ичинде кум болот мунун, ичи кум. Андай 8 килограммдай чыгат болуш керек. Бүгүн кум курдак жейсиз. Давай, башталды. Кыл чайнаша улак тартып жаткан балдар Жумгал районунун Байзак айылынын кичинекей көкбөрүчүлөрү. Балдардын улуусу 10, кичүүсү 7 жашта. Алар көкбөрүнүн баардык эрежелери менен ойноп жатышат. Кичинекей улакчы Атай Камчыбеков буларды айтты. Эшегим аты Бойка. Бойка? Мына жасы бар. Эмнеге Бойка? Мындай мүнөздөр. Мүнөзү Бойкага окшош. Чуркайт. Таптап көндүрүп атасың мына. Жаңадан көндүрүп, бүгүн эле алып келдим. Ошон үчүн көнбөй атат да улакка. Ортодон экинчи кирип ушинтип улакка деле мейиштет ойнош керек. Күчтүү болушуң керек. Эмне кылып мейни эмне кылып иштетиш керек? Мындай оюнда ортодон дагы киргенде мындай атты жаткызып туруп анан эңгенге аракет кылыш керек. Топтун ичинен бирөөнү бөлүп кеткенге аракет кылыш керек. Тазанын түбүнөн да тазалап кеткенге аракет кылыш керек. Сага азыр эмне жетпей атат? Мага эшегим жарашпайт. Неге? Ошо бир көк мончоктон эшегибиз бар болчу, ал жок болуп калды да. Анан ошонун бурулгандарына көнүп, чукканына көнүп калыптырмын. Чүндүрбө? Туулук балдардын мындай машык оюндары күн алыс болуп турат. Алар мектептен тарагандан кийин айыл четинде атайын талаага чогулушат. Алардын бул жолку оюну кийинки айда боло турчу облустук турнирге даярдык болуп жаткан экен. Байзактык жаш улакчылар быйыл январда Кочкор районунда болгон чоң оюнга катышып келишкен. Анда аларга ийгилик жылмайган эмес. Бирок кийинки мелдешке жакшылап даярданууга түрткү болду. 3-класстын окуучусу Нурадил Рустамбеков машыгуу оюндары жетишсиз болуп калгандыгын белгилейт. Жаап берип аттым. Менден эчтеке деле кеткен жок эми, бирок нападающийден кетип калды кичине. Жакшы ойной албайт. Өзүнөн кетип калды. Көп тренировка кылган эмес да. Көп эшекчи минчи эмес. Бир сааттай эс алып коебуз. Андан кийин? Андан кийин бир сааттан кийин сугарбай эметип чөпкө айлап коебуз да. Кимдики кайсы жерде? Айтып берсең? Меники бул жерде меники. Бу жерден эме Нурадилдики, бу жерде Кудайбергендики, бу жерде Салымбектики, бу жерде болсо Самат деген бир бала бар. Атайдын атасы 2 агасы улакчы. Ушундан улам 12 жаштагы Атайга алар колдоо көрсөтүп, керектүү нерселерин камдап берип турушат. Атайдын атасы Бекчуро Орусканов мунун эми тартиби мындай болуп калды да, бул азыр 10 жашка чыккан балдарды тай улакка мингизип чапканга болбойт да. Жыгылып калса ат сүйрөп кетиши мүмкүн, тебиши мүмкүн. Буларга жарашты да, эшекти минип жыгылса да эчтеке болбойт. Өстөрүнө да чакан болот. Тестелердин бул оюнун алгач жумгалдык көкбөрүчүлөр уюштуруп берген. Алар Кыргыздан улуттук оюну саналган көкбөрүнү жайылтуу максатын көздөшөт. Денин соонун жаны соо деген айылдык балдар оюн менен катар окууну мыкташы керектигин жакшы түшүнөт. Мирлан Кадыров, Азаттык. Эже-сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы. Эже-сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү. Эже-сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8-де НТС телеканалынан көрүңүз. Эже-сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш. Эже-сиңдилер уктуруусун эртең менен саат таңкы 7:30
8:30 ошондой эле 9:30 уга аласыз. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап туралы. Азыр алдыда кайрадан уктуруубуз уланат. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Каным Күлеликеева жазып жатат. Техникалык төлөөдөн Максат Акматжан болу.